Орозбек Кутманалиев Төкмө акын, театр жана кино актеру, режиссер. Орозбек Кутманалиев 1932 жылы 10 майда Сокулук районуна караштуу Шалты айылында туулган. 1971 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин тарых факультетин бүтүргөн. 1975 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, 1992 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамдарына ээ болгон. Орозбек Кутманалиевдин бала чагы улуу ата мекендик согуш жылдарына туш келген. Тылдагы оор, түйшүктүү күндөрдү башынан кечирген. Орозбек Кутманалиевдин чыгармачылык эмгек жолу. 1955 жылы Республикалык Куурчак театрында артист болуп иштеп баштаган. 1965 жылдан Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист. 1969 жылдан Кыргыз телекөрсөтүү жана радио уктуруу комитетинде режиссер, диктор. 1974 жылдан Кыргыз фильм киностудиясында дубляж боюнча режиссер болуп эмгектенген. 1992 жылдан тартып Салам Алик кинофирмасында кеңешчи катары иштеген. Орозбек Кутманалиев, Ашыралы Айталиев, Исмаил Борончиев, Токтосун Тыныбеков, Осмонкул Бөлөбалаев өңдүү кыргыздын залкарларынан таалим алып, алардын төкмөлүк жөрөлгөсүн улантып, айтыштык өнөрүн өнүктүрүп келген. Ак мөөр, Кара Кулботом, Курманбек дастандарын, Жеңи жок, Осмонкул, Барпы, Исмаилдын термелерин жана башкаларды комузда өзү коштоп чебер аткарган. Филармонияда иштеп жүргөн мезгилде Тууганбай Абдиев менен айтышка чыгып, концерттик бригаданы жетектеген. Орозбек Кутманалиев бир нече ырлардын автору. Жүрөктү жүрөм дарылап, Айдай кыз, сөзү Какен Алмазбековдуку, Кыйнабай жүрчү, сөзөбону өзүнө таандык Кыйнабай жүрчү, Гүл десте, Зайнидин Иманалиев обун жазган Гүл десте жана башкалар. Какен Алмазбековдун 13 жашар баланын каты аттуурун чеберчилик менен аткарган. Орозбек Кутманалиев көркөм сөз өнөрдүн чеберели. Радио берүүлөрдү окуган кезде анын добушу өзгөчө жагымдуу угулуп, башкалардын үндөрүнөн айырмаланып турчу. Ал 30дан ашык кинотасмаларга тартылган. Анын кинодо аткарган ролдору: Ак мөөрдө дастанчы, Ак куулар конгон айдын көлдө Сабырбек, Сүйүү жаңырыгында Бектемир, Ак кемеде Орозкул, Фудзиямадагы Кадыр түндө Арзымат, Эрте жаздагы турналарда Бейшембек, Эл арасында фильминде Кубат, Түркүн тагдырларда Асанбек, Кайран эл кинотасмасында Мыкаачы, Уркуяда Кулан, Ак Элбирстин тукумунда Жарчы. Өмүрүнүн акыркы жылдарында Орозбек Кутманалиев Чүй облусуна караштуу Шаршен Термечиков атындагы театрдын артисти болуп эмгектенген. Ошондой эле Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Аксакалдар сотунун жетекчиси болуп, карапайым элдердин социалдык маселелерин чечүүгө жардам берген. Орозбек Кутманалиевдин өмүрлүк жары Фатима Алтынбековна 40 жылдан ашык Кыргыз радиосунда үн оператор болуп эмгектенип, азыр ардактуу эс алууда. Орозбек Кутманалиев жана жубайы Фатима экөө 11 баланы жана 30дан ашык небере чөбөрөнү тарбиялашкан. Ак сакалын жайкалтып, жан дүйнөсүндөгү нурдун элебин өчүрбөй, аны аздеттеп, улам-улам жандандырып келе жаткан адамдарыбыздын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиев агайыбыз. Кыргыз искусствосуна бул иши ырдап да, төгүп да, дастан айтып да, актер болуп да берди. Кыскарта келсек, Орозбек аганын кесиби төкмө, ырчы, дастанчы, киноактер. Сары Өзөн радиосунда журттун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Жумасына бир уктуруучу көркөм адаби сатиралык уктуруу бар. Орозбек Кутманалиевсиз ал уктуруу берилгенин ушул кезге чейин кулагыбыз чаба элек. Уккан кишиге Орозбек агай эл уктуруунун ажарын ачып жаткандай, ушул жердеги ойноп жаткан артисттердин ансамблине дирижерлук кылып жаткандай сезилет.
Bundan 45 yıl buradaki otarsı Callıvat'ta жүрөйsün. Men o çayakta oturuyorum. Norzbek'e gelip kalktım. Ben neyman kadar önce olup Baykanday, kantip geldiniz desem, samolyotmen geldim deydi. Yani bu kişinin deniz oluğunuzda olsun, samolyotmen geldim deydi. Gülgen yerinin var, tamaşa, gülkü, oyun, sang, anam bu kişinin özü, şu jaşı, balança jaşta aytpaylı koyuluk, şu ortadağı, bizin aramızda baladayı olup, kızlar menen kızlarça süйлöşüp, jigitlerden özünce ruhmuşlar da, anam butuna karabaysar be. Kayra kuru bir butu, namirge mazlum gölöçüp bir butu namazda özüsün batın kevisi yol tüpülü yol kürgöndüğü. Астыбыздан карамышык чуркап өткөнүн көрбөй калбадым. Сен мушуктан коркосуң. Жок, кем андан эста. Эми биз эми ушак болуп турбайбызбы? Айтпаган сөзүм барын айтып турбайбы Кудай? Сен түшүнбөй атпайсың, алтыным. Ай, төрөгөнү бараткан аялдын астан карамышык чуркап өтсө, төрөлгөн баласы деген негирдей капкара болуп калат. Koycu sakışay, kantı bile kara olup kalsın. Sen dili apakaysın, ben dili apakay olup durmayın mı? Anadan kantı niye gir buna söylesin, koycu sakış. Gördün mü altınım? Sen de geçemeysin uşakta bana bana gibi şembegile. Yok. Altını karamışıksın, çurkavattın karamışıksın. Karamışık yerine gitsin. Ben sakı işenem sakış, işenem altınım. İşembegin ne sakışem benim. Beni çok da istek yakaladım. Yok sakış, ben sakı işenem altınım. İşenem, sakışem benim gibi işenem. Bunu önüm bağırcana karamışıksa zaman. Karamışık neydi? İşenem sakışem. İşenem. Makre. Ay ata! Düğünce ata! Düğünce! Evet ata! Geldiniz! Törөгөнü Rostom komuna adını getirip geldim. Ata kızım geldiniz! Karavala töröğündeyiz, kara! Niye gidey olganı? İyi olmaz! Söyle hazır! Jetmiş yolda, jetkanımızda ağzından karamışık ötüp gettir. Görse sonda Rak soytsa, karamışık ötüp geçse boyunda var gelinin altından. Karavala töröydü gel. Ola! Sen o şoğa işenip kaldın mı? İşendim ata, işenmegen senden giyin işenem da. Hey gençler! Hey! Sen oğlumdu törөгөнü baratkanda aldığından an koyuşa götken yok bile? Орозбек Кутманалиевди жалпы журтка өңүнөн тааныткан толук метраждуу Ак кеме кинотасмасы болду. 1975-жылы ал кездеги Фрунзе шаарында өткөн бүткүл союздук кинофестивалда гран-прини жеңип алган бул тасмада Кутманалиевдин кейипкери Орозкул эле. Бул тасмада Орозкул бир токой чарбасын башкарып, чоңдугуна деле өрсүгөн, мансапкор, көпкөн, арак дегенде жантыгынан жата калган, кошомат кылганды учугуна чейин өздөштүргөн, өмүрүндө бала көрбөгөн, аракты ошол бала көрбөгөндүктөн бүтүн батыш үчүн ичип келе жатам деген кейипкер эле. Кутманалиевдин аткаруусунда Орозкулга берилген мүнөздөмө кандай болсо так ошондой, атургай андан да жогору ашырылган. Тасманы көрүп отурган көрүүчүгө башынан аягына чейин Нургазы, анан дагы Орозкул айрыкча көрүнөт. Көрүүчү Нургазы аркылуу сүйүнүшсө, кайгырышса, Орозкул аркылуу жиндери келип, каарданып, Орозкулга болгон жек көрүүсү өсүп отурат. Кутманалиевдин ийгилиги ушунда. Ты что, старый? Спятил совсем? Или все кроме себя считаешь дураками? Наплевал я на твоих оленей! Бревно у меня, понял? Довольно было со мной заниматься. Мне все равно, кто мне там платит.
Убедила Катрин Мачалениха. Ты дальше стрелять бревно. Дай силы коню. Комель, поднимай! Повод, раскол возьми! Да что ты делаешь? Поднимай! Тебя бери! Помогай ему! Теперь отцепляй бревно! Зачем? Надо! Пусть отдохнет! Заморенный совсем! Чего выдумал? Ты не дури! Прямо сейчас надо выйти. Вечером не приеду. Эй, ты куда? Куда? В школу пойду! Там меня с обеда внук ждет! Не садись с ума! А ну вернись быстро! Текте Карнегинин ролда болчу. Мактын ролун ойнап жүргөн киши болчу. Анан алып келип, ошол Болот Шамшиев молун чалгылады. Зүүрү отуруп кайра жасап чыккандагы молун чалгылды. Ошо мен сабаган күн 14 ноябрь болчу. Көрсө 14 ноябрда ал кишинин туулган күнү экен, автобуска чыккан күнү экен. Анан анысын билбей ойноп аттык да. Анан түшкө чейин 8 дубль тартылды. Бир маал 17 метр бийиктик бар болчу, менин үйүмө чыгып кеткен жол. Анда 17 метрге 3 жол чыгар, 3 жол түшүрдү. Анан баягы ентип турам. Адаран Куттуайты чабасың деді. Екі түлкі бар өлі басыма чығып тұр, içime кетпейлі. Арад. Куттуай емес, азыр құтмады келсе чабам деді. Одан қош құла деді, атты чекті, 3 аппарат қойды. Одан 3 аппараттың бірі олысы бірінен бір ақ кетсе дағы бірі қалатты. Онан 3 аппарат қойып, 3 оператор қойып, анан да еріп тартты. Сценарийде ат жығылды емес. Ат жығылды суға. Аран келіп, ой, анда атты көрмей тұрасың бі? Тұр, түшті онан баяғы келіп, атты емет онан бірін алды, кетіп бұратат. Ой, енем тоқта, деп мұнан баяғы келіп, үйіндегі етікті алып тұрып, чапты мұда нокаут кетіп қалып тұрып алыш. Ушул тасмадан кийин Озбек агайдын аты Орозгулга айланып, көчөдөн көргөн элдин жийиркеничине айланганы да эсте бар. Атургай Кутманалиев бир кафеде тамак ичип отурса, у сүрүмшүк Орозгул отурган турбайбы дешип, баштан алды бир табак бошту куюп жибергенин да эшиткенбиз. Кутманалиев Сүйүү жаңыргында, Акулулар конгон Айдын көл, Фудзияма чокусуна суктануу фильмдеринде да ойноду. Бирок актердун туу чокусу деп мына ушул Орозгулдун образын айтаар элек. Мына Кутманалиевдин ушул жашка келип, чыгармачылык куруунун өчпөй турушунун дагы бир мисалы. Орозбек агай бактылуу карыды. 10дон ашуун бала багып, алардын убайын көрүп отурат. 30дан ашуун неберелүү болду. Калаада эмне той болсо аны кадырлуу мейманы. Көчөгө чыкканда жолуккан жаштардын берген саламы эле бактысынан кабар берет. Райондук аксакалдар сотунун төрагасы. Ал эми радио келип үн жаздырып кетүү а кишинин ар бир күндөгү чыгармачылык иши. Эл сүйгөн аксакал карыялардан болуп, элге тартуулай турганыңызды тартуулап жүрө бериңиз. Бар болуңуз Орозбек агай. Ермек болуп да берейин агайым туулгандын элине. Ырысты берсин, бак берсин ынтымактуудой жериме. Элим
Ким қатасы болса той кечиргин айтып жатқан той кебимде. Береке менен ынтымактай болсун той жеримде. Элимдин тагдыр той максаты айыма турат той көңүлдө. Ала тоо Кыргызстан аймагы Тобулустан эл болду. Мына ынтымак менен дөңгүрүшкөр бирок жумбаш келге тең болду. Ушундай турганда дайыма келгим келет той төгүлө. Агайын туулган той көбүмө. Көп сөздөр бар айтууга. Чынымдан ичимде турат той көңүлдө. Антке менен дөң элиме дайыма ынтымак тилеймин, дайыма ынтымак болсун жеримде. Адамзат көзү барда көп баркталбай, көз өтсө кайранай деп сагындырар деген Залкар акын. Алыкулдун ырсаптары бар. Анын сыңарындай кече эле арабызда ак сакалын жайкалтып, кайсыл жерде болбосун кадырлуу, сыйлуу жүргөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиев бүгүн арабызда жок. Улуттук академиялык драма театрга Залкар актер ырчы менен коштошуу митингине кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү, замандаштары, жаштар келишти. Ак кеме көркөм фильми аркылуу кыргыз элине кеңири таанылган Залкар талант менен коштошуу оор болду. Бул өзү ала тоодой чоң зор талант эле, адамкерчилиги ошончолук асмалай тиреген адамкерчилиги бар эле. Аны көргөндө кишинин жан дүйнөгү жаз болуп жаркырап турчу. Кайда болсо кишини алып жүргөнү өз берекелүү иш эле. Искусство тарыхына назар салсаңыз, дүйнөгө таанымал таланттардын көбү айылдан чыккан. Орозбек Кутманалиев Сокулуктун шалт айылында жарык дүйнөгө келген. Ак кеме фильминде башкы ролду ийине жеткире ойногону бүгүн да биздин көрүүчүлөрдүн эсинде турат. Орозбек Кутманалиев комузда кол ойното билген, ырчы катарында таанымал элдик классикалык чыгармаларды чебер аткарган. Биздин адамкерчилиги жагынан, таланты жагынан чоң бийик Залкар десек болот. Актерлордун ошо ажырап калдык. Он великолепный актер болгон, акын болгон, адам болгон. Мен эң бийик баалаган касиетим бу Орозбек байкенин адамкерчилиги, көлдүгү, айкөл киши болгон. 2004-жылдын 31 декабрь күнү эле тамшандырган тамашасын айтып, нускалуу сөзүн, ак тилегин элине жолдоп, жаңы жыл менен кыргызстандыктарды куттуктаганы Замана студиясында болгон. Айланып кетейин, уул кыздар, келин кезектер, тели тең туштар, улуу ага жеңелер, жана кичинекей бөбөктөр, наристелер. Мынабы үстүбүздөгү жаңы жыл менен куттуктайм баарыңарды. Бул жаңы жыл деген жакшы жөрөлгө экен. Жаңы жылда жаңы бакыт каалайт экенбиз, жаңы тилек тилейт экенбиз. Ошонун баары орундалса дейт экенбиз. Анан эми ошол тилектер, ошол каалоолор, ошол максаттар орундалсын деп мен силерге, силердин келечегиңерге ишенип айтып отурам, айланып кетейин. Эми элде тынччылык болсун, элде токчулук болсун, журтта эсенчилик болсун, табигат берерин унутпасын. Айланып кетейин. Эми эң негизгиси баарыңар ден соолукта болгула. Айланып кетейиндер. Бүгүнкү ушундай баарыбыз чогулуп кубанып отурганыбыз себеп бул биздин мамабыз. Папабыздын жубайы Фатима Алтынбековна. Силерди туулган күнүңөр менен куттуктайбыз. Бүгүнкү ушинтип баарыбыздын
ушинтип чогултуп метип берген туулган күн, ошо туулган күнгө арналган ырсаптар да бар. Дайыма ден соолукта болуп, биздин маңдайыбызда ушинтип жаркырап отуруп, дайыма маңдайыңардан күлкү кетпей, жүрөгүңөрдөн ысык кетпей, биздин маңдайыбызда дайыма жүрүңүздөр. Ушинтип небере дагы чөбөрөлөрдү багып, чөбөрөнүн свадьбасына катышкыла. Ошон үчүн баарыңар алып жүрүңүздөр. Какой звезда? Без песни что-то не петь. Кайдан албайсыңарбы? Батмосу поэт. Бир куплет. Бир сеңгил өзүң айткандай. Горло сначала сможет. Силердин назарыңыздарда да койму. Ушу жаз келип меткендер, мамамдын туулган күнү жазда меткен үчүн бир ырды. Кайдан жүрүп сага калды. Атабыздын ырдагын ыры экен да. Карегиңден барбы жалынып. Жан ергиткен жумшак күлгөнүм. Жарыбы аккан таңымдын. Жан ергиткен жумшак күлгөнүм. Жарыбы аккан таңымдын. Бул болсоң бул куштар багынан, анда келип кончу шагыма, кучагымдан орун берейин, күнүм сагына, кучагымдан орун берейин, күттүм эле күнүм сагына. Что-то голос я не могу подобрать. Еще выпьешь? Я спокойно жадырасың жаным тынчалып, жазым болсоң жипарыңды жадырасың жаным тынчалып, жадырасың жаным Гергела, я бы сказал. У нас сегодня что, свадьба? И то, и другое. И можно без хлеба.
Эмне ойлоп жатасың? Oğlum, men marhum atamdı eskerip, yüreğim sızdap, onga çögüp oturam. Sen атаң эки жагын өлгөндө дагы өлөнтө элексиң. Жоқ балам. Мен атамды эч убакыт унута албайм. Ал жок болсо да, анын элеси демиме дем, күчүмө күч кошуп турат. Мен атама дайыма муктажмын. Аны ар дайым эскерип, өчпөс элеси жүрөгүмө бек сакталып келет. Койчу, койчу. Кантип ата, кантип? Өлгөн атамдын арбагы үчүн дуа кылып, Кур'ан окуп турам айланайын. Ал баарына жок да, эмнесине дуа окуйсуң? Кой балам, антип сүйлөбө. Ата деген түбөлүк. Аны эч убакыт унутпагын айланайын. Атаңды унутканың, өзүңдүн өмүрүңдү кыйганың, тирүүсүндө сыйлабаганың, өз өмүрүңдү мазапка салганың. Атамдын осуятын кабыл ал уулум. Макулбу? Ата, сен дайыма осуят айтып бересиң, уккум келбейт. Балам, атаны сыйлабаган баладан жакшылык көрбөйт. Карылык төселе келет. Ата, мен эч качан карыбайм. Чоңойгондо күчтүү болом. Эч кимге муктаж болбойм. Уктуңбу? Ошентип мен турмуш жолуна түштүм. Арадан көп жыл өттү. Жигит куракка келдим. Жаштыгыма таянгандыктанбы, же жүрөгүмдүн курчтугунанбы. Айтор атам эмес, Кудайды да эске алган жокмун. Мен өзүмдү түбөлүк жаш бойдон калчудай элестетчүмүн. Убагы келип үй бүлө күттүм. Бирок атамдын осуятына дале маани берген жокмун. Себеби анын мага кажети жоктой сезилчү. Убакыт учкан куштай зымырап, эр ортону 50 жашта аркаладым. Турмуштун ачуу таттуу даамын таттым. Балдарым бой жетти. Алардын ата-энесине болгон кайдыгер мамилесинен улам атамдын осуяттары эсиме түшүп болду. Аттың-ай, кеч түшүнүп калганымды карачы. Атама кылган мамилелеримди эми өз балдарыман көрүп отурам. Аттың арман, өмүрүм өтүп кеткендиги. Дагы бир ирет бу дүйнөгө жаралсам, баары башкача болбойт беле. Уул кызымдын төрүнөн бактылуу карылыкты өткөрөр кезимде көрөр күнүм ушул беле. Аткарбасаң өкүттө каласың. Атаны сыйлабаган, баладан урмат көрбөй, эртең күн ойла, карылык көз ачып жумганча эле келет. Карылык көз ачып жумганча эле келет. Görmesіңер екен. Бақтылы болғыла айланайындар. Бақтылы болғыла.
turmuş. Turmuş. Öksüttün öksüttün. Tengörü yüreği taş merezler. Aylanayın kırgısımdan gelecek muğunu. Eğer de sen bu yaşağını armaz yaşap öttün gelse, anda atanın osiyatların akılına pek tüyüptür. Men baskan akılsız şorduğu yolda sen basbağın. Eskinin savağı geleceğinin jarık şam ekendigin isteycir. Ertenki günün jönünde bugünden oylan aylanayın.